Биз бүгүн көтөрүп чыккан тема интернетте да чоң көп коопсуздукту жаратты. Андан башка мына токтобой өзүңөр байкасаңар болот. Токтобойт мындай кутурган машинелерди бүгүнкү темабыздын атын коюп койдук. Түрдүү каражаттарды колдонгон адамдар мыйзамга каршы келген. Атайын спецсигнал деп коет экен, дабыш чыгарган, үн чыгарганга каршы биз бүгүн ушундай бир сюжет даярдайлы деп чечтик. Бул канчалык деңгээлде мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошон үчүн биз бардык биринчи Ички иштер министрлигине да барып сурайбыз, базарга да барып сурайбыз, андай каражаттар жөн эле сатылабы же жокпу? Биз менен жолугуңуздар. Биз азыр жол кыймылынын коопсуздугунун башкы башкармаларына келдик. Эртеден бери Мирбек экөөбүз кыйналып издеп аткан буга ким жооп бериш керек деген суроолорго азыр Кылыч Мырзалиевден жооп алабыз. Ооба, чындап эле жанагы себеби бул суроо дагы интернетте дагы өтө чоң ажиотаж жаратты. Биз 2 күн ушуну жакшылап талкуулаганда көз жүгүрттүк эле. Өтө көп буга темалар арналган экен. Туура, ким жооп берет? Ким жооп берет? Деги эле кайсы жерден уруксат берилет? Ким атайын сигналдарды такканга укугу бар? Бул өтө кызык тема. Мыйзамда кандай? Мунун баарын азыр Кылыч Мырзалиевден жооп алабыз. Кылычбек мырза, азыр ушул жанагы атайын белгилерди, атайын сигналдарды колдонуш үчүн кандай мыйзам бар? Ушуну айтып берсеңиз. Бизде жол кыймылынын катышуучулары үчүн баарына бирдей болгон мына Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелери деген атайын эреже кабыл алынган. Бул жол кыймылынын эрежесине жолдо жүргөн ар бир жаран, анын ичинде айдоочу, мейли жөө адам баш ийиш керек. Бул жол кыймылынын бардык катышуучулары үчүн бирдей. Ушул жол кыймылынын эрежелеринде атайын көрсөтүлгөн атайын сигналдарды колдонуу деген атайын бөлүм бар. Кандай учурда кимдер бул атайын сигналдарды ошондой эле баягы жарык берүүчү каражаттарды колдонгонго укуктуу. Ошол жол кыймылынын эрежесинде так даана жазылган. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык атайын добуш жана түз чыгарган жабдыктарды айдоочулар тез ыкчам тапшырмаларды аткарууда гана колдонууга укуктуу. Мисалы, атайын унаа колонналарын коштоодо. Мындай атайын жабдыктарды иштеткен маалда жолдогу башка айдоочулар тез арада ылдамдыгын азайтып, жол бошотуп берүүсү абзел. Баса белгилей кетчү нерсе, мындай атайын жабдыктарды орнотууга жалгыз гана Ички иштер министрлигинин унаалары, Коргоо министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана мамлекет башкаруучуларын сактоо бөлүмүнүн унаалары укуктуу. Мыйзамга ылайык мындан башка автоунааларга атайын жабдыктар орнотулган убакытта айдоочуга 1000 сом айып салынып, айдоочулук күбөлүгүнөн 6 айдан 1 жылга чейин ажырайт. Бул болсо мына мыйзам түрүндө экен. Көрсө, чындап эле буга арналган бир чоң берене да бар экен. Ал эми чынында иш жүзүндө кандай? Бул үчүн бизге конок атайын Медер Ирсалиев деген жигитти чакырдык. Бул интернет тобунда өтө эле белгилүү киши, себеби бунун атайын баягы жарандык сезими өтө күчтүү болуп, өзүнүн колу менен тартып, мындай роликтерди өтө көп санда интернетке ыргытат экен. Анда эмесе Медерге ошо бизде болгон суроолорубузду берип көрөлү. Медер, айтсаң, ушундай бир терс көрүнүштөрдү, түрдүү жабдыктарды колдонгон кишилер кандай адамдар алар өзүлөр? Сен тартып билип деле калдың болуш керек. Люди, надо просто понять одно, люди. Бир нерсени түшүнүш керек, адамдардын бардыгы бирдей. Мындай көрүнүштөр кайдыгерликтен келип чыгып атпайбы? Менин роликтеримдин башкы максаты ар бир кишиге жеткирүү. Мыйзам бузуучуларга чара көрүлбөсө, жакшы натыйжа чыкпайт. Безнаказанность порождает еще больше нарушения. Медер, демек бул сага жөн эле хобби эмес, бир жерде проблеманы дагы элге көрсөтүү, Анан сен ушинтип тартып, мына интернеттеги видео сайттарга койгондон кийин адамдар көбөйдүбү дагы, ушинтип тарткандар барбы сенден башка дагы? Видеого ошол жол кыймылын бузгандарды ашкере кылгандарчы? Да, на самом деле после этого. Ооба, менин роликтериме таасирленип көптөгөн кишилер автоунааларына атайын камераларды кое башташты. Маи кызматкерлери менен болгон сүйлөшүүнү камерага жаздыра баштаганда көп кездешүүдө. Түшүнүктүү. Демек, Медердин жеткирейин деген жанагы көпчүлүк учурда көптөгөн өлкөлөрдө мыйзам бар болсо дагы, ал мыйзам иштебесе да, бирок жарандык коом күчтүү болсо, ушу Медерге окшогон жигиттер барды колуна мындай фотоаппарат алып, болбосо же болбосо момундай эле чөнтөк телефонун алып деле Медерге окшоп, мисалы, мен да ойлоп атам, мына Медер менен маектешкенден кийин абдан мен таасирлендим. Эртеңден баштап мен дагы көчөлөрдөгү мыйзам бузган, маекчилер болобу, жол эрежелерин бузган айдоочулар баарыбыз эле телефондорго тартып туруп, интернеттерге жайгаштыра берсек, балким бир ушудан бир кандайдыр бир натыйжа болобу? Мисалы бир май кызматкерлери өздөрү бир көрүп уялып калат, реакция барбы?
реакция есть и у гаишников, и простых людей. Сөзсүз, бардык жагынан натыйжа бар. Качан биз унчукпай калып кайдыгер мамилебизди калтырсак, бир гана коом бийликтин жардамыбыз деле көптөгөн мыйзам бузуучуларга бөгөт койсок болот. Мен өзүмдүн мисалымда көрсөтүп бердим. Камера жана интернет бул эки каражаттын жардамы менен көп нерсени өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Это не сложно. Вот это плюс интернет и все. Результаты будут, потому что я на своем маленьком частном примере доказал, что результаты есть, и их добиться можно. Кандай кырдаалдарды пайда кылат жолдо бул адамдар? Сен оюңча ушу тартылган учурлар болду эле, башка адамдар да жабыркай ушундан, башка жолдо жүрүүчүлөр. Туура. Ушуга улай эле кошумчалап кетсең да, ал ушул спец сигналдарды, атайын сигналдарды коюп алып, өзүн крутой сезгендер бар. Кимдер өзү? Кимдер? Кандай адамдар ушулар? Байдын адамдар же жашоодо бир кандайдыр бир чоңдуктарга жете албай калып, өзүнүн баягы ичинде комплекстери мындай өзүн. Кандай деп ойлойсуң ошондой адамдарды? К сожалению, это я называю людей это неполноценными. Мен мындай кишилерди толук жетилбеген адамдар деп атайм. Көпчүлүктүн арасынан өзүн көрсөткүсү келгендер, бирок тилекке каршы оңой жолду тандап алып, терс жагынан көрүнүп аткандар. Же болбосо жашы чоң эле болгону менен аң сезими менен өспөй калгандар. Мисалы менин иним 14 жашта. Ал ушундай каражаттарды коюп алып, машина менен жүргөндү кыялданат. Эгерде киши мындай жаштан чыкпай калса, демек ушундай көрүнүштөр болот. Унаасын жаңы жылдык балатадай кылып, жалп жулт болуп алып, жол мыйзамын бузушат. Мунун арты болсо көптөгөн кайгылуу натыйжаларга алып келет. Конечно, это порождает многое количество ДТП, да, то есть жертвы есть реальные. Ушу палатадан 4-чү шаардык бейтапканадан биз Бекболсун бизге таап беришти. Бекболсун да окуясы так ошондой экен, катардагы эле жаран мыйзамды туткан. Бекболсун айтсаң, сен жанагы ошо уруп кеткен киши кандай болду, канчада болду, кайсы жерде болду, ошону айтып берсең. Ал жолдон өтүп баратканда болду. Күндүз эле? Күндүз саат 2-лерде. Ошо. Сен кайсы жерден өтүп бараттың эле? Светофордон өтүп бараттың беле? Светофордон өтүп бараткам, светофору күйүп турган жол меники болчу. Антияктан эле бир машина гуу деп келди. Күйгүзүп алган спецсигнал. Күйгүзүп алган спецсигнал. Кийин ошо машина кармалдыбы? Ал кармалды, азыр учурда билбейм эмне кылып атышат. Бирок ал жөнөкөй эле машина болуп чыкты, Аны койгонго уруксаты жок. Уруксаты жок. Мына өзүңүздөр байкагандай эле эң негизгисинен көбүнчө ушундай мыйзамды катуу одоно бузгандар дагы ушундай кымбат машиналерде жүрөт экен, же Subaru, же Lexus, же балким Mercedes, ким билет. Булардын негизги максаты бүгүнкү мас абалында айдаган айдоочуларды кармоо экен. Бирок анын ичинен эле балким жанагындай мыйзамга каршы келген жандай атайын каражаттарды колдонгондор да чыгып калар бүгүн. СБУ деген нерсени колдонбойсузбу? Жок, мындай. Мындай нерсе жок, Спирт ичимдиктерин ичпейсизби? Жок. Не рейд болот а? Бул токтогон БМВде эң кызыгы эмнегедир андай мыйзамга каршы келген каражаттар жок экен. Себеби 80% көбүнчө андай нерселерди ушу так БМВлер колдонот дейт. Мына дайыр кийинки БМВ токтотулду, балким ушундан чыгып калар. СБУ, стробоскопы не имеется? Да не имеется. Я же знаю, Мына бул жерде болсо тонировка, айнегин карайтып алып жүргөн киши кармалды. Бул дагы мыйзамга каршы келет. Бул дагы жолдогу көптүн бири экен. Мыйзам бузганда эле дароо бизди салт түрүнчө эле мынтип телефондорун колуна кармап алып тууганына, досуна же жездесине чалмайлар башталат экен дароо эле ушинтип. Бирок бизге азырынча эмнегедир жанагындай бизге керектүү темага байланышкан унаалар кармалбай жатат. Бизде